Күндүн аптаптуу ысыгына байланыштуу өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү агын сууларга барып эс алууда. Ал арада агын сууларда өспүрүмдүн коопсуздугун камсыздоо боюнча атайын чаралар көрүлгөн эмес. Буга байланыштуу ар бир ата эне балдардын эс алуусуна өзгөчө көңүл буруулары зарыл. Өткөн аптанын соңунда Кара Бура районунун Үч Булак айылында 11-13 жаштагы бир туугандар Киров суу сактагычына сууга түшүп каза болду. Ушундай жагдай 25-июнь күнү Бакай Ата районунун Ак Төбө айыл аймагында катталды. 13-14 жаштагы жаш өспүрүм кыздар Чоң Талас каналына агып кеткен. Өспүрүмдөрдүн сөөгү куткаруучулар тарабынан табылган. Киров суу сактагычында ошондой эле Бакай Ата районунда 2 жаш өспүрүм кыздар да сууга чөгүп каза болду. Издөө иштерине өзгөчө курдалдар министрлигинин куткаруучулары тартылып, ошо суудан издөө иштери жүргүзүлүп, ошо туугандарына өткөрүлүп берилди. Элибизге айтарыбыз, ата энелерди кайрылып кетмекчибиз. Балдарды кароосуз калтырбаңыздар. Атайын сууга кооптуу объектилер бар Талас облусунун аймагында. Ошол жерлерде атайын эскертүүчү баннерлер орнотулган. Ага карабастан өзүңүздөр мына көрүп атасыздар, сууга түшүп атат балдар. Айтып кетмекчибиз, ата энелер өзүңүздөр балдарды көзөмөлдөңүздөр, кооптуу делген объектилерге сууга түшүүгө болбойт экенин билдиребиз. Өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо, сууга чөгүүлөрдү алдын алуу боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерди күчөтүү зарыл. Буга байланыштуу ÖKMдин Талас облустук башкармалыгынын кызматкерлери сууга түшүүчү ээн жайларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Учурда күн ызык болгонуна байланыштуу ушундай агым сууларга сууга түшүүлөр көп болуп атат. Бул жерде өспүрүм балдар келип, сууга түшүп аябай коркунучтарды жаратып атат да. Мындай сууларга өспүрүм балдар агып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ата энелер өздөрү кошо келип, көзөмөлгө алып, көзөмөл жүргүзбөсө абдан чоң коркунучтарды туудурат да. Таласта канча жер бар экенин айта деле албайсың. Бардык суу жээктеринде эле ылайыктуу жерлерге өздөрү барып эле сууга түшүүгө ылайыкташтырып алганда түшүшө берет. Ошондой жерлерге барбагыла, азыр анын үстүнө да суу аябай катуу кирип аткан учуру болуп атат. Балдарды көзөмөлгө алып, же болбосо сууга түшөмсө өзүңөр алып барып сууга түшүрүп кайра алып кетип турбасаңар, чоң коркунучтар жаратып атат да учурда. Агын сууларда, көлмөлөрдө өспүрүм балдардын коопсуз сууга түшүшүнө эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан ар бир ата эне балдарынын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруп, маани бериши керек. Быйыл жай мезгилинин алгачкы айында эле Талас облусунда 4 жаш өспүрүм сууга чөгүп каза болду. Ал эми өткөн жылы 5 адам сууга чөгүп каза болгон. Иния Тергешева, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.